Азыр биз дагы да болсо ошол өз иши уланып атат. Кайсыл айыл окуат бул? Жаңы жер айыл өкмөтү арка 2 айылы. Арка 2-сине, Арка 2 айылына келдик. Атыңыз ким? Сейитбек. Сейитбек. Кандай болгон үйлөрүңүз, эмне болгон бул үй, мындай акыбал болгон учурда каяктан элеңиз ошол учурда? Мындай акыбал учурда мен өзүм эртең менен саат 7:30 Очуга жөнөдүм элем. Банка. Очу интернационал. Интернационал банка жөнөдүм эле. Харет ушу максаттан өтүп болду да. Өткөндөн кийин саат 8-де. Нар жакта дагы башталды. Вес башталды мынау. Агарыктан, Лелинден, Максаттан, Очудан 40 бүт башталып кетти. Биз кайтканга вообще кайта албадым. Өзүм кайта албадым да, машина менен бардым эле. Байзакка өрлөп кайтып жогору качып чыктык да. Биз катуу салгылашуу болду экинчи. 16 күн жакта элек. Биз бияга келе алган жокпуз да. Бул жерде бала чагам бияқта калган, 4 балам менен келинчегим бетте бул жерде могу жерге коюп койгон экен. Эч ким тоссо албайт да, эч ким. Анан кийин бир бала чыгып тосуп спринтерди бир Базарбай деген бир брат барды. Ошо алып кеттир кенчек. Бала чак. Сиз келе албадыңыз? Сиз келе албадыңыз? Мен ошол элем да. Азыр бул жакта кандай иш жүргүзүп атасыңыз? Өзүңүз эле бүтүрөйүн дейсизби? Жок, бул үйлөрдү керектүүнү алып коёк. Эми ал МЧС эме алат да. Негизи куруп берем деди да. Ооба, МЧС куруп берет да. МЧС эгер кетире турган болсо бардык нерсени баарын кетип салат анан. Ошентпейин деп өзүңүздөр керектүү жарактуу нерсени алып. Жарактууну алып коебуз да. Жарактуу. Азыр биз диний группалар жамааты интернетте көрсөңүз керек. Элге реквизиттерибизди таратканбыз. Ошол реквизиттердин негизинде бизге акча чогулган. Анан өз аманатын ошо эл дагы көрөт экен да. Бана мен берген акчамды алар мисалы 1 сом үчүн алар кишинин кирин соруп эме кылат да. Анан шунчалык кыйналып тапкан акчасынын отчетун көрбөсөчү жаман экен да. Ошол үчүн айла жоктон мынантип видеого тартып атабыз. Негизи биз бул жакта сиздердин үйүңүздөр күйсө келип тартканга негизи биздин дагы дидибиз чыдабай атат, чынын айтсам. Бирок ушул эл үчүн элге отчет катарын мынтип чыгарып атабыз. Азыр бул жерде 20 000 сом аз болсо дагы көптөй кабыл деген үмүттөбүз. Алла разы болсун. Бул элдин аманаты сизге тапшырылды. Алла разы болсун, Алла разы болсун. Эме да, биз четте жүрөбүз, ошол Бишкекте, Ошто, башка жакта жүрөбүз. Интернеттен деле көргөн жокпуз. Интернетке деле чыккан жок да бул жакчы. Анан азыр согуш десе көп айтып атат, "Эй, автоматыңды бербейсиң, ал жака мен согушмакмын" дейт да. Бул кандай абал болот экен бул жерде? Абалды го. Мен Очуда көрдүм, биз качып чыктык, бирдеке кылып качып чыктык да. Мындай кандай болду? Мындай атышуу болуп атат. Сиздин сезимдер кандай болду? Сезимдер энди билбесең ушу балаң деле ойлоп калат экенсиң. Балдар аман эс, үй бүлөм деле ойлоп калат экенсиң. Үй калат экен бул жерде. Иштиге кыла албайт экенсиң. Колдон иштиге келбейт экен. Үй бүлөм, бала Только үй бүлөм дейт экенсиң, мана ошо бала чага чыгып кетиштин аракетиң. Ой ана ошол да. Эми жерде кайра жашайсызбы же Бишкекке кетесизби? Жок, биз бул жерде жашайбыз да. Эгер Бишкектен үй чыксачы? Жок, аяка калбайбыз. Ушул жерде имдик табылган жер, ушул жерде каласыздар. Аман жер машинада кылабыз, эч жака барбайбыз. Негизи кыргыз эли баатыр эл экен да. Кыргыз эли дегенде дагы мен мындай истисна кылып бөлгүм келет да. Баткен эли баатыр эл депчи. Сиздер бар, мына ошол чек ара сакталып турат да. Негизи эле чек араны эл сактайт да. Мамлекет сактай албайт. Эл сактайт. Ошол үчүн сиздер баатыр элсиздер, сиздерге таазим. Алла разы болсун, бизге уруксат бересиздер апа. Алла разы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Кыргыз элине рахмат. Az bolsa da көп көрүн. Алла разы болсун.